Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутман күн, аягуунан отузу. Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы көнүгүү иштөө. Сабактын максаты кыска жана созулма үндүүлөрдү жомоктогу сөздөрдөн таап жазасыңар. Аларды сүйлөмдөр, сөздөрдө катышкан байкап, табыштык талдоо жүргүзүүгө үйрөнөсүңөр. Досторуңарга урой сүйлөбөөгө, бирөөнү кемсинтип, өзүңөрдү жогору сезбөөгө үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, сөздүктөр: денелери дүркүрөдү, абдан коркушту, караз көй, эч кимге жакшылык кылбаган, кучак жая, сүйүнүп, кубанып деген мааниде. Анда эмесе жомоктун аякы бөлүгүн таанышабыз. Муну уккан жашылчалардын денелери дүркүрөдү. Ач көз хандын эки жүздүүлүгүнө жийиркеништи. Анан муштумдарын түйүп: "Эй, Дарбыз, сен өзүңдөн башканы ойлобогон караз көй экенсиң" деп кыйкырышты. "Сендей алдамчы ач көз хандын бизге кереги жок, жоголгун" деди Картошка. Туура, жоголсун" дешти калган жашылчалар да. "Достор, ач көз ханды какыраган чөлгө алып барып таштап коелу, өз энчисин ошол жерден алсын" деди Коон. Ошентип, эки жүздүү алдамчы Дарбыз хандыктан түшүп, какыраган чөлдө жалгыз калды. Жашылчалар кайра ээрчишип дыйканга келишти. Иштин жайына түшүнгөн дыйкан аларды кечирип, кучак жайып, тосуп алды. Мынакей балдар, биз Карымшаковдун Хандарбыз аттуу жомогун бардыгын окуп бүттүк. Анда эмесе көнүгүүлөр аткарабыз. 58 көнүгүүдө суроолорго жооп жазыла дейт. Кара жумуш деп Хандарбыз эмнени айтып жатат? Жашылчалар эмнеден коркушту? Дарбыз эмне үчүн какыраган талаада өсөт экен? Дыйкан жашылчаларды кандай тосуп алды? Эмне үчүн? Ушуларга жооп жазабыз дептерибизге балдар. 59 көнүгүү сүйлөмдөрдү тиешелүү сөздөр менен толуктап көчүрүп жазыла дейт. 20 бетте эки жүздүү, чөлдө, ээрчишип, дыйкан, тосуп алды сыяктуу бизге жардамчы сөздөр бар. Ошолорду сүйлөмдөрдү толуктап дептерибизге татынакай кылып жазабыз. Тапшырмабыз: 60 көнүгүү табышмактарды көчүрүп жазып, кыска жана созулма үндүүлөрдүн астын сызасыңар. Табышмактар жандырмагын сүрөтүн тартып жөнөтөсүңөр. Саламатта болгула.